Ассаламу алейкум. Бүгүнкү өтө турган грамматикабыз жусео деп аталат. Кыргызча бериңиз. Бул грамматиканы сылык түрдө бир нерсе сураган учурда колдонобуз. Мисалы, биринчиси муль жусео. Суу бериңиз. Бул жерде муль суу, жусео бериңиз. Не йогио. Макул мына. Экинчисин карайбыз. Оранжи тасотке жусео. Ольмаео. Апельсин, оранжи, тасотке 5 штук жусео бериңиз. Ольмаео канчадан деп сурап жатат. Ман вон имнида. Бул жерде ман 10.000, вон корейстердин валютасы, сом дегендей. 10.000 вондон турат дейт. Үчүнчүсүн карайбыз. Мойлдырлыкао, эмне берейин? Пан хаго уyu жусео. Нан менен сүт бериңиз дейт. Грамматика түшүнүктүү эле болду. Эми диалогду карайбыз. Бул жерде Туан магазинге келди. Биринчи аудиториядан угабыз. 어서 오세요. 안녕하세요. 이 사과 얼마예요? 2,000원이에요. 5개 주세요. Угуп көрдүк. Эми бул жерде Жуин магазиндин ээси сатуучу. 어서 오세요. Куш келиңиз. Туан болсо 안녕하세요. 이 사과 얼마예요? Саламатсызбы? Бул сагуа алма канчадан деп сурап жатат. 2,000 won, 2000 won. Бул жерде штугун айтып жатат. Тасотке жусео. 5 штук бериңиз. Тасот 5 штук жусео бериңиз. Диалогда түшүнүктүү болду. Эми бул жерде штук боюнча. Эми бул жерде карайбыз. Сагуа, оранжи, уyu, алма, апельсин, сүт, ушул сыяктуу мөмө жемиштерди сатып алган учурда ке деп айтат экенбиз. Штугун. Ханке, туке, секе. 1 штук, 2 штук, 3 штук. Эгерде подо, банана, кот, жүзүм, банан, гүл, жуп сатып алган учурда хансоңи, тусоңи, сесоңи деп айтат экенбиз. Бул жерде соңи жуп, 2 жуп бериңиз, 1 жуп бериңиз. Эми бул жерде субак, мелон, печу, дарбыз, коон, капуста сыяктуудай чоң тоголок болгон мөмө жемиштерди сатып алган учурда тоң деп айтат экенбиз. Хантоң 1 штук, тутоң 2 штук, сетоң 3 штук деп. Эми кийинкисин карайбыз. Муль, пекчу, суу, пиво. Бул жерде баклажкада деп жазбайм. Эгерде мындай сууну баклажкада сатып алган учурда пиво сыяктуу. Хан бьоң деп айтат экенбиз. Бьоң 1 штук, 2 штук, 3 штук. Кийинкисин карайбыз. Копи, жусы, кофе, сок, стаканда сатып алган учурда ханчан, тужаң деп, сежан деп айтат экенбиз. Бул жерде жан 1 пиала дегендей. Кийинкисин карайбыз. Бап, кук, панчан. Эгерде күрүч, суп, салат, десерт, ушундай сыяктуу тамактар сатып алган учурда кырыт деп айтат экенбиз. Хан кырыт, ту кырыт, се кырыт. Бул жерде кырыт тарелка. Түшүнүктүү болду. Эми бул жерде бүгүнкү грамматикага тиешелүү словарды которобуз. Биринчиси сагуа алма, оранжи апельсин, подо жүзүм, субак дарбыз, муль суу, жусы сок, уyu сүт, паң нан, сагуа печенье, чоколит шоколад, айскрим мороженое, рамен роллтон. Словарды жаттайбыз. Бүгүнкү жусео грамматикасы да түшүнүктүү болду. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, анёң кечипжо, камсамнида.